Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Мен силер менен кайрадан жолугушканыма кубанычтамын. Силер бүгүн сабакты жакшы маанай менен көңүл бөлүп түшүнүп аласыңар демекчимин. Өткөн сабагыбызда жемиштер менен таанышканбыз. Алар жөнүндө жазып, ыр жаттап жана сүрөттөрүн менен көрүп таанышып алганбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жемиш багында. Мына балдар, темада айтылып тургандай эле жемиштер жөнүндө дагы улантып сабаттуулугубузду арттырабыз. Сабактын максаты макалдарды туура окуп, туура жазганга үйрөнөбүз. Мөмө жемиштерди билдирүүчү сөздөрдүн маанисин түшүнүп, сөз өстүрүп, аларды жер жемиштерден айырмалап, турмуштук кырдаалда колдоно билесиңер. Текст аркылы байланыштуу кебин өстүрөбүз. Жемиш багын өстүрүү үчүн багбандардын эмгегин баалоо экендигине түшүнөбүз. Кана балдар, анда эмесе биринчи тапшырмабызга көңүл бөлөлү. Макалды чечмелеп, анын маанисин түшүнүп, жазылышына көңүл бөлөбүз. Алма быш, озума түш. Алма быш, озума түш деп атат балдар. Чынында алма бышып оозубузга түшөбү? Жок. Алма бышып оозго түшпөйт. Алманы биз эмгектенип, багып, өстүрүп, анан жешибиз керек. Мына макалда айткандай эле биз дагы жалкоолонуп отурбастан эмгектенип окушубуз керек экен. Макалдарды жазып алгыла. Алма быш, озума түш. Кана оозума деген сөздү карасаңар, 6 тамга 5 табыш. Азаматсыңар, жазып алдыңарбы? Анда эмесе балдар, жемиш багына саякатка баралы. Силер эмнени жакшы көрөсүңөр? Мен болсо өрүктү да жакшы көрөм, алманы да жакшы көрөм. Эмесе балдар, силер астыдагы сүрөттөрдү карап, алардын аталышын окуп, кайталап эсиңерге туткула. Өрүк, абрикос, алма, яблоко, алмурут, груша, шабдалы, персик, чие, вишня, абрикос, кара өрүк. слива. Мына балдар, ушул жемиштердин баары тең бакта өстүрүлөт. Биз бул жемиштерди атын атап, астындагыларды окуп, эсибизге тутуп алалы. Эмесе сөз айкаштарын эсибизге тутуп, сөздүк дептерибизге жазып алабыз. Мөмө жемиштер кургатылат. Фрукты сушатся, готовят сухофрукты. Мөмө жемиштерден кыям, шире, суусундуктар жасалат. Из фруктов готовят варенье, соки, напитки. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе муну сөздүк дептерибизге жазып алабыз дагы эсибизге тутабыз. Анда эмесе балдар, китебибиздин 68 бетиндеги 2 тапшырмага көңүл бөлөбүз. Сүйлөмдү көчүрүп жазгыла, орус тилине которгула. Шабдалыдан кыям, шири, суусундук жасалат. Азаматсыңар балдар, силер көчүрүп жазып алды деп ойлойм. Анда эмесе сүйлөмүңөрдүн туура орусча которулушуна көңүл бөлгүлө. Из персикового варенья готовят сок и напитки. Азаматсыңар балдар. Әне 69 беттеги 3 тапшырмабызга өтөлү. Силер бул тапшырма боюнча таанышсыңар. Келгиле, ким биринчи табат оюнун ойнойбуз. Клетканын ичиндеги жемиштердин 6 аталышын табасыңар, жана дептерибизге жазабыз. Кана балдар, силер жогорудагы тапшырманы дептериңерге жазып алды деп ойлойм. Анда эмесе кийинки тапшырмага өтөлү. Чыпалак бала менен Аклай бизге дагы жардамга келишти. Алардын диалогун угуп, диалогду уланталы. Чыпалак бала, Аклай, мөмө жемиштерден эмне жасалат? Аклай, мөмө жемиштерден кыям, шири, суусундук жасалат. Чыпалак бала, сага шабдалынын суусундугу жагабы? Ооба Аклай, мага шабдалынын суусундугу жагат. Анда эмесе балдар, диалогду өз алдыңарча улантып, сүйлөшүп көргүлө. Кана балдар, анда эмесе текст менен иштейли.
Текстти силер жакшылап окула. Андан кийин жемиштерди сүрөттөп, кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү аркылуу айтып бересиңер. Жемиш багы: бышкан кызыл алма, ширин алмурут, көгүлжүм кара өрүк, жыты аңкыган шабдаалыны баарыңар жакшы көрөсүңөр. Ушунун баары бизге жемиш багы тартуулайт. Мөмө жемиштер кургатылат, алардан кыям, шири, суусундук жасалат. Анда эмесе балдар, кана кандай деген суроого жооп берген сөз менен жемиштерди сүрөттөп көрөлү. Мисалы, бышкан кызыл алма. Кандай алма? Бышкан, кызыл. Алма кызыл тоголок. Алма кандай? Кызыл тоголок. Мындан ары өзүңөр улантып, жемиштерди сүрөттөп айтып көргүлө. Кана балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз эмнени үйрөндүк? Биз мөмө жемиштерин билип сүрөттөдүк. Алардан кыям, шире, как жасаларын дагы билдик. Жемиш багы жөнүндө текстти окуп, андан кандай деген суроого жооп берген сөздөр менен жемиштерди сүрөттөдүк. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. 89-беттеги текстти окуйсуңар жана үлгү боюнча которуп келесиңер. Саламатта калгыла. Эмки сабактан көрүшкөнчө.